Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусундагы маалымат жыйынын ачык деп жарыялаймын. Биринчи сөз, биринчи микрофон 24 кежи Жазгыл Мусалиева. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Конституциялык реформа боюнча суроо берелигим. Бул конституциялык реформанын айланасында суроолор көп. Сиздин оюңузду бир мандаттуу шайлоо боюнча гана билебиз. Ошол эле учурда азыр айрым маалыматтарга караганда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, бийлик бир колго топтолот. Бул диктатурага алып келбейби? Андан сырткары азыркы норма, конституциянын азыркы редакциясы боюнча президент бир эле мөөнөткө шайланат. Бул нормага дагы өзгөртүү киргизилеби же бир эле мөөнөткө президент болууга макулсузбу? Андан сырткары конституциянын редакциясы Венециялык комиссия тарабынан дагы жактырылганы туура. Эгерде ошондой эл аралык коомчулук тараптан жактырылбай калса, биз эл аралык коомчулуктун нараазычылыгына дуушар болбойбузбу? Рахмат сурооңузга. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Мисалы, көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарын да берсеңер болот. Биз мунун баардыгына өкмөт жана аппарат баардык шарттар түзүп берет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо, бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз баардык жактын, баардык саясий күчтөрдүн жана баардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, мага берген маалымат боюнча партиялык да болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорго жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Аны эми коомчулук өзүңүздөр көрөсүздөр, түз эфирден берилип турат. Мен ошону өзүм айтып атам, менин сунушум бул. Бир дагы статьясын же болбосо жанакындай сунуштарды мындай элден жашырбай түз эфирден көргөзүп тургула деген сунушту айтып атам. Кудай буйрса муну убагында камсыз кылабыз. Анан эми диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даана айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-чү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлуу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол алаң адилеттүү жашаганды каалаган эл кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Анан кийин мен деле өзүм мен болом бертең же башка болгон диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам, андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон, буйрутма өлтүрүүлөр болгон, анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым. Муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ушундай талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Второй микрофон Айдана Алубаитова, Кактус Медиа. Даярдансын, биринчи микрофон Бефак Талман Мусалым. Здравствуйте, Садыр Нуркожоевич. Иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и
налогов, им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности, Билайн недавно говорил, что у них есть трудности с ведением бизнеса в Кыргызстане. Вы как вот человек, который сейчас находится у руля страны, какие планы у вас по тому, чтобы скорректировать работу госорганов в отношении бизнеса? Скажите, пожалуйста, вот именно с кого, кто вот преследует иностранный бизнес? Какой орган, например? ГКМ, Финполиция или МВД? Вы же говорите, что иностранный бизнес там кто-то преследует. Кто именно? Нет, не преследует, но создает такие условия, что им тяжело развиваться здесь, в Кыргызстане. Вот ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране? Мындайда иностранный бизнес элемес бүтүндөй инвесторларды мейли алып башка өлкөдөн келеби же болбосо мындай жекеме жеке келеби бардыгы мен айтып атам го, биздин эшигибиз ачык деп. Мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам, бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла, тескерисинче бардык шарттарды түзүп бергиле деп атам. Анан биз мындай эме кылсак да, урматтуу журналисттер, бардыгын факты менен сүйлөсөк да, мынакей мисалы сиз айтканда кайсы бизнес, кайсы өлкөнүн бизнеси, мисалы инвестору мисалы куугунтукка алынып атат, же болбосо бут тозулуп атат деген ошол. Ал эми баягы кээ бир салыктарды жашырган, же болбосо ошондой бир кылмыш иштери бар компаниялар болсо, бул башка маселе. А так мындай бардыгын биз коргоого, мына мен өзүм башында туруп коргоп бергенге биз даярбыз. Эч кандай куугунтук болбойт. Мына акыркы бир айда мен 100дөн ашык инвесторлорду кабыл алдым. Ошолордун баягы 50-сү крупный бизнес менен келген инвесторлордан. Алар уже мурда келип жүргөн экен, эми мурда билесиздер, бери ылдый жактагылардан акча сурап, керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн $50,000 сурачу экен. Мен $50,000 бересиң, президентке киргизип берем, сенин инвестицияңды салабыз, бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп, бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу. Андан сырткарынан доля сурашчу экен. Муну мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн. Бардыгына мен айттым, мындан кийин андай болбойт. Инвестор келсе, мындай жеке адам аны мындай крышавать этем, тигинден минтем дебейт. Мамлекет менен инвестордун ортосунда келишим болот. Эртең Эшмат келеби президент болуп, же Ташмат алмашабы, баягы инвестор ошол бойдон дагы ишин улап кетиш керек да. Мамлекет менен өлкөнүн ортосунда келишим болуш керек. То есть мындайча айтканда мамлекет баягы көзөмөлгө алып бериш керек да алардын инвестициясын жана ошо бизнесин. Инвестордун дагы мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек. Рахмат. Де-факто Алматы Мусагулов даярдансын. Экинчи микрофонго Акмарал Болотбеева интерес. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Биринчиден эми өзүңүздүн президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укуктарыңызды токтотуп, аламан жарышка аттанып атабыз, ийгилик каалайбыз. Ал эми менин берейин деген суроом төмөнкүчө, бүгүнкү күндө азыр интернет тармагынан өнүккөн, ушул социалдык тармактарда эл ичинде коомдун кызуу талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат. Ушул тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз. Анан сиз өткөндө ушу кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп, түштүк жергесине барганда биз тышкы карыздарды өзүбүздүн ресурстар менен, кен байлыктар менен төлөсөк дагы болот экен, ушул жолу дагы бар экен деген сөздү айттыңыз. Сиз ушинтип айтып оозуңузду жыйганча эле коомчулукта Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө үчүн нарындагы 7 тонну берген деген сөз дагы эл арасындагы аябай талкууга алынып кетти. Мына ушул боюнча эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы 7 тонну башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Сурайын дегеним мындай болот, Садыр мырза, сиз ушул кунтор маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз, аны коомчулук дагы билет. Эртеңки күнү 7 тоннун тагдыры кунтордун тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. 7 тоннун 1% бир тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз.
жетим тоо мененби же башка жак мененби башка ресурстар менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына жетим тоо боюнча бул ушак сөз. Жетим тоону берет дегендер. Мен муну Кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 8 жыл мурда мен Кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып, ошого тозуп керек болсо бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Мына эми 8 жыл өткөндөн кийин кап ошол мезгилде Садыр Жапаров туура айткан экен. Ошол мезгилде алып койсок, быйыл мамлекетибизге 15-16 миллиард доллар киреше алып келмек экен деп атасыздар. Айрым журналисттер бар, саясатчылар бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар, ошол мезгилде каршы чыккан. Ошондуктан бул биз Кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу, же башка кен байлык болобу, биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Ошо сизге ошол ар кандай азыр Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени муну бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошол менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча 1 жылда 1 миллиардка жакын доллардан кутулуп калсак болот. Жөн гана сырьёсун берсе эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып, чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо 1 жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жол. Бул бир жол да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, айманалды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз. МТС даярдансын. Садыр Нуркожоевич, Акмарал Сабаттар МТС. Менин суроом да ушул тоо кен тармагына байланыштуу болмокчу. Кече жакында өзүңүз аймактарды барып кыдырып келдиңиз. Анан бүгүнкү күндө мына жер үй токтоп турат. Андагы техникалар өрттөнгөн. Анан ушул жер үйдүн кийинки тагдыры кандай болот? Ошол суроону берейин деп эле сизге. Андан кийин ушул жер үйдү өрттөгөндөр кандайдыр бир кылмыш жолуна тартылабы? Бизде буга чейинки лицензия берилип иштеп аткан баягы кен байлыктар иштейт мындан ары дагы. Жер үй, анын ичинде жер үй да бар. Мен өткөндө Алабука Чаткалды кыдырып келдим. Ошол иштеп аткан элди барып, эл менен сүйлөшүп, мындай жакындан сүйлөшүп, аларды макул кылдым. Ошол келип иштеп аткан, мурда иштеп аткан ишканаларга тоскоол болбогула, мындан ары дагы иштесин. Мурун берилип калган лицензия иштеп атат, ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат. Аларды токтотуп койгондон мамлекет дагы, биз дагы, алар дагы, анан эл дагы пайда көрбөйт да. Бул только зыян тартат. Ошон үчүн азыр Алабука Чаткалдагылар бар ишке киришти. Жер үй боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Мен Таласка Кудай буйрса барганда эл менен да жолугам. Аяка дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жер үй дагы иштейт. Ал эми бая мамлекеттин элдин кызыкчылыгын ошо иштеп баштаса, кийин отуруп алып туруп анан чечебиз деп атабыз да. Анткени бир сыйра баардык ошол жер кен байлыктар боюнча биз ревизия жүргүзүп, текшерип көрүп мындай ичинен текшерип көрүшүбүз керек да баардыгын. Андан кийин отуруп алып макулдашуулар жолу менен тартып албайбыз, басып албайбыз, же болбосо бая зордоп албайбыз. Макулдашуулар жолу менен эл дагы ыраазы, мамлекет да ыраазы, инвестор да ыраазы болгундай кылып чечебиз деп атабыз. Буюрса чечилет. Ал эми өрттөп кеткен боюнча жанагы техникалардын өрттөйүптүр, дагы бирдекелердин имуществолордун өрттөйүптүр деп атат. Аларды териштирип атат азыр. Азыр жаңыдан териштирүүлөр башталды. Аны кийин сиздерге маалымат беребиз дагы. Кенжебек Артбаев, Айгай Пресс, даярдансын сүрөткө маалымат берди.
Рахмат Нуразы. Айгай пресс-кесінің башқы редактор Кенжебарбаев. Урматтуу Садыр Нурожаевич, сиз жакында жакын кочорлордо эл менен болгон жолугушууларыңызда өзүңүздүн мамлекетти өнүктүрүүгө болгон асыл максаттарыңыз бар экенин, ошол эле учурда бир жылдын ичинде өлкөбүз оң жагына өзгөрөрүн, аны эл сезерин, ушундай сыяктуу жакшы убадаларыңызды бердиңиз. Ошол эле учурда бирок турмуштун реалдуу призмасы менен карасак, азыр экономикабыздын абалы чындап эле оор, деги эле бардык сфераларда абал анча кубанычтуу эмес. Мына ушундай кырдаалда сиз эгер чындап эле сиз айткан жанагы асыл тилектериңизди ишке ашырып, өзүңүздүн миссияңызды ырааттуу өтөсөңүз, анда сизге ким болбосо дагы бардык тараптан кандай алкоолор айтылса да жарашат. А эгерде андай болбой калса, коомчулуктун назарында кандай пикирлер күтүп турганын өзүңүз деле түшүнүп турган чыгарсыз. Ошондуктан сизге ийгилик. Мен сизге берейин деген суроо 5 октябрда эл парламенттик шайлоонун ыпласы өткөндүгүнө байланыштуу көтөрүлдү. Аянтка 1000 деген адамдар чыкты. Алардын арасында сиз дагы эң биринчи алдыга акыйкатты, адилеттүүлүктү, калыстыкты коем деген пикирлериңизди байма-бай айтып жаттыңыз. Ошол эле учурда ошол аянтка чыккандардын арасынан саясий лидерлер дейинчи, айрымдары мамлекеттик жооптуу кызматтарга барып отурушту. Кээ бирлери, кайбири сиздин алдыдагы президенттик шайлоо штабыңыздын бир олуттуу бөлүгүн жетектеп турган ниетте турат. Дагы бир болсо жакын учурларда сиз менен тандем түзүүгө үлгүрдү. Бирок ошолордун арасынан бир адам, жөнөкөй адам эмес, жаманбы, жакшыбы мамлекетти башкарып, бийлигин тынч жол менен өткөрүп берген, өлкөбүзгө стратегиялык эри долбоорлорду киргизип, мамлекетибиздин түпкүлүгү үчүн жакшы бир нерсени бере турган долбоорлорду аяктаган адам өзүнүн жакын бир 2-3 кишиси менен азыр ошол апрель окуясында маршалдык башаламандыкты уюштурган деген кине коюлуп абактап турат. Анан айтайын дегеним сиз кыска берсеңиздер. Айтайын дегеним сиз буюрса мамлекеттин башчысы болом деген ниетте турган адам катары жана өзүңүз айткандай адилеттүүлүк менен акыйкатты, калыстыкты алдыга коем деген инсан катары ушул көрүнүшкө кандай карайт элеңиз? Рахмат. Рахмат, сурооңузга түшүндүм. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз эли, элинде жашагандар, аз эле элбиз да. Анан баарыбыз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Анан кыргызда жакшы сөз бар да, сураша келсең тууган чыгабыз дегендей. Мындай чырмалышып калганбыз да баарыбыз. Анан кийин ошондой болуп туруп, анан бири-бирибиз менен чабышып, бири-бирибизди куугунтуктап, улам бийлик алмашкан сайын эски бийликти куугунтуктаган. Бул туура эмес да, сиз баягы түрмөгө камалгандар жөнүндө айтып атасыз, бирок апрель окуясы деп кеттиңиз да. Апрель окуясынын боюнча ким каламчы да? Октябрь десеңиз ошону. Анан эми алардын баары чыкпады. Мисалы Курсан Асанов камалга деле алда үй камагына чыгып деп мурдагы массалык маалымат каражаттардан уктум. Андан башка камалгандар, жаш балдар камалган чыкты. Мен тескерисинче мына баардыгын айтып атам. Камамагыла эч кимди, куугунтуктабагыла деп атам. Бири-бирибиз менен баягы чабышып жүрүп, 30 жылдан бери мамлекетибизди сазга батырыппыз. Эми андан көрөчү саясатты таштайлы дагы экономика менен заниматься этели деп атам. Экономика менен убактыбызды ошого коротобу деп.
саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып, ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын. Эгерде чын айткан болсо, биз реакция жасайбыз. Сөзсүз түрдө териштиребиз. А эгерде калп айткан болсо, бир күн баягы резонанс болот, 2 күн резонанс болот. Анан калптын казаны кайнабайт дейт, 3 күн, 3-үнчү күнү уже ал калп экени билинип калат да. Мына акыркы 1 айда биз муну далай жолу мен башыман өткөрдүм. Менин сөздөрүмдү деле бурмалап, эптеп баягы бир тескери жагынан көргөзгөнгө аракет кылышты. Бирок бир 5-10 күн мындай пиар болуп туруп, катуу пиар болуп туруп, андан кийин эле коомчулук азыр 21-кылымда баары тең билет. Баягы саясатты жакшы түшүнүү деңгээлдери өсүп калган, жаштардын элдийин дегендей. Мына ошон үчүн биз тараптан, бийлик тараптан куугунтук болбойт. Bir adam jönүндө сураган. Супер кенже. Атын айтсаңыз, мен аны. Озбек Шаршабович. Ал эми бул баягы Азиз Батукаев боюнча камалбады эле. Андан кийин Кой таш окуясы боюнча да кылмыш иши бар экен. Анан мен муну оюмду айтканмын, өзүңүздөр билесиздер. Колдон келсе үй камагына чыгарып койсо, анан ошол жерден сотко барып, сотто күнөөлүү болсо, башка иштер боюнча анан ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам, бирок соттор, прокурорлор ошол күнөөлөп аткандарды мен мисалы мындай кылса, тигиндей кыл деп айта албайт экенмин да. Эгерде менин колумда болсо, менин толук укугум боло турган болсо, эртең үй камагына чыгарып коет элем мен. Бирок эми азыр андай кылып үй камагына чыгар деп мен сотторго же прокурорлорго тапшырма берип ушундай кыла турган болсом, дагы айтып чыгасыңар да, жазып чыгасыңар да. Мына диктатура кылып атат, бийликти узурпация кылып алды деп эчтеке боло электе жазып чыктыңыздар, айрымдарыңыздар. Анан дагы ошондой болуп кетпесин деп эле мен баягы сактанып турам да. Аныңызга кошулам, бирок деле мен башка жумуш. Башында айтканыңыз бирден гана суроо деп сиздерге эскертилген. Болду. Экинчи микрофон суперкеджи. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Жылдыз Чускенбаева, суперкеджи. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчууда, ага карабастан сиз аймактарды кыдырып жатасыз. Ал жака элдер чогулууда, айрымдар бул аракетиңизди шайлоого карата даярдык деп баалашууда. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен аймактарды кыдырганда мен түштүк чергесин кыдырып келдим. Баткен, Уш, Жалал Абад. Анткени ушул башаламандыкты пайдаланып, улуттар аралык жаңжал чыгаруу күчтөр пайда болду. Андан сырткары ушу чек арада жаңжал чыгарабыз деген күчтөр да пайда болду да. Бул бүгүнкү COVID-19-дан да коркунучтуу нерсе. Эгерде ошол улут аралык жаңжал чыгып кетсе, анда COVID-19 биякта да калып калат да. Ошон үчүн биз кайсынысы коркунучтуу болсо, ошол ишти жасашыбыз керек. Мен ошол ишти жасаш максатында профилактика жүргүзүп келейин деп эл менен жолуктум. Көзмө көз жолуктум. Эми баягы СМИ аркылуу деле жолугуп айтсак болот эле кайрылуу. Бирок ал СМИ аркылуу кайрылганыбыз 10 жолу кайрылдык буга чейин мен. Башынан биринчи күндөн баштап кайрылып келатам. Бирок ал эффект бербейт экен бай. Көзмө көз отуруп, анан ошолордун диаспоралары менен жолугуп мындай жабык эшик артында сүйлөшкөнүм бул эффект берет экен да. Мен ошон үчүн ошо түштүктү кыдырып келдим. Түндүк тарапты мен кыдырган жокмун. Нарынга болсо биз чогулушту пландаштырган эмес элек. Менин бараарымды угуп алыптыр дагы элдер чогулуп алыптыр. Чогулуп алып анан ызы чуу салып баарыбыз жолугабыз, эмне үчүн тиги жабык эшик артында сүйлөшөт деген ушундай бир талаптарды койгон экен. Анан мен өзүм ошол жерден буйрук бердим. Эшикке чыгардыла, эшиктен жолугалы баарын деп залда. Мына башка түндүктүн башка региондорун кыдырган жок. Мен түштүккө только ошол максатта гана барып келдим. Fox Media, Даниял Усоров, даярдасын BBC. Саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Fox Media, Даниял Усоров, сизге мындай суроом бар да, чек ара маселеси боюнча. Жакында Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына сапарыңыз менен бардыңыз. Ошол жерден белгилүү болгондой, чек ара маселесин, чек ара кызматы мындан ары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карай турган болуптур.
эгерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карай турган болсо, ушул чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси чечилишине кепилдик барбы же жокпу? Ушул суроону берейин дедим эле, анан дагы мүмкүн болсо экинчи суроону берип коеюн. Жакында эле Нарын облусуна бардыңыз, ушул жана электр энергиясына болгон чектөөнү алабыз дедиңиздер 2021 жылдын май айынан. Эгер май айынан ала турган болсок, ушул эмки ОЗПга, осенне-зимний периодка жабдыктар, ошондой көмүк чордондор даяр болобу же даяр болбойбу? Ушуну эксперттер менен бир талкууладыңарбы? Чектөөнү алгандан кийин ошо жанакы электр энергиясын колдонуу көбөйөт да. Мындайча айтканда, күч келет ошол эле жана көмөк чордондорго, лептерге. Рахмат. Рахмат. Бул чек ара маселесин улуттук коопсуздук кызматына берүү боюнча чечимди кабыл алдык. Бул жерден эч бир зыяны тийбейт мамлекетке, тескерисинче ушу чек ара кызматында иштегендердин айлык акылары көтөрүлөт. Бул ушу 2,5 миллиард сомдун тегереги болот экен. Ал акчаларды дагы биз булактарын таптык. Ошондуктан ушундай чечимге келдик. Анткени биздин СНГ өлкөлөрүнүн дээрлик бардыгында чек ара кызматы ушу улуттук коопсуздук кызматынын курамында турат экен. Мурда эле турчу ошол бигеттен бери, союз мезгилинен бери ошол өзгөрүлгөн эмес да. Чек ара маселеси Кудай буйрса чечилет деп ойлоп атам. Мына 30 жылдан бери чечилбей келе жатпайбы азыр. Талаш тартыштар болот. Ошону коңшу өлкөлөрдүн айтымында биздин Кыргызстандын бийлик тарабынан созулуп келатат экен да, баягы чечилчү маселелер. Ошондуктан биз көпкө созбой тез аранын ичинде чечкенге аракет кылалы деп ушундай чечимге келдик. Кудай буйрса чечилет. Электр энергия боюнча биз адистер менен кеңештик, эксперттер менен талдадык өзүбүзчө. Чектөөнү алып салалы деген чечимге келсек деле болот экен азырчы, бирок көпчүлүгү баягы эл эгерде алып салсак, эл азыр электр энергияны үнөмдөш үчүн чектен ашып кетпеш үчүн көмүр колдонуп атат да. Эгерде алып салсак, анда көмүрдү колдонбой калат дагы, анда аябай күч келет экен дагы, трансформаторлор атылып, жарылып, анан кыштын күнү ушу катастрофа болуп кетет деген бир чечимге келип, ошо менен быйыл кышта токтотуп калдык. Майдан баштап, май-июндардан баштап алсак болот экен чектөөнү. Болот. Анын баарын талдадык, анын баарын кеңешип кестик. То есть мындайча айтканда ар бир чечимибизди 7 өлчөп бир кесип атабыз. BBC Дайгалсын Акчабар. BBC радиосу, аты-жөнүм Азиза Марат кызы. Шыкуунун жыйынында Владимир Путин сизге кайрылып Кыргызстан тууралуу айтып жатып, Кыргыз, Кытай проекттери бар экенин айта кетти. Сиздин оюңуз ушул Кытай менен болгон проекттер боюнча мындан аркы анын жүргүзүлүшү боюнча максаттарыңыз, пландарыңыз кандай болот? Ошол жыйында дагы мен айттым, улантылат. Биз мурдакы өзүбүзгө алган милдеттерибизди жана кол коюлган макулдашуулардын баардыгын ишке ашырганга аракет кылабыз. Ар бир ушу долбоор мейли кайсы мамлекет болбосун, Кытай менен, Россия менен, коңшу өлкөлөр менен же жана башка Европа өлкөлөрү менен болгон макулдашуулардын баардыгы улантылат. Акчабар Даярдансын элдик медиа. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Акчабар финанс порталынан Мир Маникеева. Садыр Нуркожоевич, айтып кетсеңиз, сиздин геосаясатыңыз кандай, негизги планы кандай геосаясат боюнча? Анан буга чейин Эркин Асрандиев, мурунку вице-премьер-министр, сиздин эмгек үчүн кызматташуудан баш тартканын ачык айтып жазган. Бул сиздин эжекеңиз Райкүл Жапарова байланыштуу болгондо, бул боюнча да комментарий берип кетсеңиз. Рахмат. Геосаясат боюнча биз адистер менен, аксакалдар менен, баары менен кеңешип иш алып барып атабыз. Жаңылбай, жазбай иш алып барууга аракет кылабыз. Эркин Асрандиев боюнча болсо, мен муну ошол таануучу эмесмин. Баягы вице-премьер-министр болуп иштегенин дагы билген эмесмин. Жаңы биз биринчи күндө бийликке келген күндөн баштап мен ошол вицелердин немелерин алдым, резюмелерин. Алып анан биринчи ушуну же болбосо жанакы азыркы Минэкономика Санжар мырзаны ушул экөөнүн бирөөнү биринчи вицеликке сунуштаган. Сунуштаганда бул өзү баш тартыптыр.
Андан кийин Санжар мырза да баш тартыптыр. Андан кийин анан 3-чү жолу Артем Новиков макулдугун берген экен, бирок мен өзүм сүйлөшкөнүм менен ушу аппарат сүйлөшүп анан биринчи вицени Артем жетектеп калды. Биринчи вице Артем барып калды. А бул Эркин Асрандиевдин жазган сөзүн окудум. Эжем боюнча жазган экен, банкты жетектеген, анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен, андай мындай депчи. Бул өзү толук маалыматы жок, баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта. Мунун бардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон. Мунун бардыгынын ишин кылмыш жашыруунда эмес, ачкан заказ менен ачкан кылмыш иши. Барып таанышып көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерди кызыктырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сиздерге толук берсем болот. Ошол жерден анан көрөсүздөр да. Мурдакы саясий мен эми 8-10 жылдан бери куугунтуктабадым. Мен эле эмес, бүтүндөй бир туугандарымды, үй бүлөмдү, жакын досторумду куугунтуктады, кызматтан алды, бардыгы кээ бирөө качып чет өлкөлөрдө жүрүштү. Так эле ошондой сыяктуу мына менин бир тууган эжем да ошондой болгон да. А бул Асрандиев ошол банкты баягы жоюлган кезде банкка неме болгон турбайбы жана консерватор болгон экен да. Анан ошондо ошол баягы козголгон кылмыш ишин окуп алып эле баягы биринчи жазганга эле обычно баягы эл дагы ишене берет го, жамандап жазса эле ишене берет, анан кийин баягы чындык чыгат, убакыт өтөт, чындык чыккандан кийин анан кайра мындай турбайбы деп калат да. Сиз дагы ошондой ойлоп атасыз, болушуңуз керек да. Элдик медиа, андан кийин Марва ТВ. Элдик медиа порталынан Байисова Жылдыз, саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Райым Матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым дедиңиз эле. Ошондо сиз сотторго чалдырып же айттырып Матраимовду камап алгыла деген болосуз да. Эгерде андай болсо, көз карандысыз сот системасы эмне болот? Жок, сиз жаңыласыз. Райым Матраевдин иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти, мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баягы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчанын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Буга чейин 10 жыл, 15 жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп келатпайбы? Камап койдук, мына саясатчылардын көбү камалды, 100гө жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок бир тыйын акча кайра кустубу? Кускан жок да. Мына Атамбаев боюнча да алалы, Атамбаев жана анын тегерегиндегилер боюнча 2 жылдан бери камакта жатат. Бир мүлкү мамлекетке бүгүн мына могу мүлкүн алдык, же бир 5 сом төктүрүп алдык деген жок да. 2 жылдан бери биз миллиарддарды колдонуп, мамлекеттин, ошо сиз менен биздин акчаларыбыз, карапайым калктын акчасы, бюджеттин акчасы. Ошо менен биз багып келатабыз. Мына мындан ары дагы багабыз. Анан келгиле мындай бир иштин көзүн билип, көзүн көрүп турсаң, ушул туура багытта кетет деп, көзүн көрүп турсаң, ошол багыт менен кетели. Бул менин чечимим бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да. Дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет. Андан көрөчү кустуралы, бардыгын алалы дегендей. Адаттан тыш бир суроо бергим келип атат. Негизи Бирден гана суроо Марва ТВ, андан кийин Азаттык. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздар урматтуу маалымат газетанын өкүлдөрү. Менин атым Улукбек, Марва телекомпаниясынын башкы директору. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр өлкөбүз оңой эмес кырдаалда, анын ичинде сизге дагы бүгүнкү мындай бир убакыт аз. Ошол себептен бизде ушул эң көйгөйлүү болуп аткан бийликке эң ишенбестиктин башаты ушул аймактардан башталып атат. Буга чейинки бийликтер ошонун тагдырын көрдү. Жергиликтүү бүгүн ушул коррупционерлер борбордо эмес аймактардан да башталса деген ойду айткыбыз келет. Андан сырткары мына 2013 жылы Атамбаевдин президенттик учурунда Кытай
өлкөсү менен Кыргызстанда келишим болгон, 35 жылдык келишим. Ал келишимде жанагы Түркменистандан өтүп аткан газ түтүкчөсү жөнүндө. Мына ушул жерде бир топ коррупциялык чоң схемалар бар экендигин эксперттер ачык айтып чыгышкан. Ошол эле учурда алай өрөөнү, чоң алай өрөөнү эки жака бөлүнүп каларын дагы эксперттер айтты да. Мына ушул маселеде жанагындай 1 метр 1,45 1,22 метрлик чоң түтүкчөлөр болорун белгилешкен да. Анан жанагы келишимде эч кандай бир арендасы, ижара акысы конкреттүү көрсөтүлгөн эместиги, жана коопсуздугун ошол Кытай өкмөтү коргоорун, мына ушундай түшүнбөстүктөр бүгүнкү күнгө чейин эл арасында айтылып, эксперттер талдап айтып келди, бирок эч кандай бир ачык талкуулар болбоду. Ушуга бир көңүл буруңузду өтүнөт элек. Экинчиси, мына кара казык алтын кени жөнүндө да маалыматыңыз бар. Мына ушул мурдагы президенттин учурунда да ушул маселени койгонбуз, фактыларды алып барып далилдеп астына тыштаганбыз, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бир натыйжалуу жыйынтык болбоду. Оштун прокуратурасынан келип, күч органдары басып коюшкан да. Мына ушул маселеге эми сизден чоң үмүтүбүз бар, чоң ишеничибиз бар. Ушундай аймактардагы чоң уруктарды ооздуктайт деген үмүттү айткыбыз келет. Рахмат. Рахмат. Эми аймактарга да жетебиз. Коррупция боюнча биз эми ишибизди жаңы эле баштадык да. Анан баягы жаңы эле төрөлгөн баладан мындай салыштырмалуу айтканда, силер тур сен чуркап кет бас деген эле талапты койбой кое тургула, эми жетели эми кичинага чейин. Азыр жаңы эле ишти баштадык. Газ түтүкчөсү боюнча муну изилдеп чыктык. Мурда $4 менен 1000 куб метрине баягы $4 деп түзүлгөн экен эң биринчи келишим. Андан кийин 3кө түшүптүр, анан кийин 2ге, анан азыр 1,8ге ошондойго чейин түшкөн экен да. Бул эми баягы коррупциялык элементтери бар экен. Мен ойлоп атам, азыр кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизге эл аралык баа менен гана коюп бергиле, башка эч бир жекече ишкердин же болбосо бир бийликтин тууган уругунун эч кандай кызыкчылыгы болбойт. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болот, бирок ошол эл аралык тарих менен болсун деген талапты коелу деп атабыз да. Биз ошону алдын ала сүйлөштүк, баарын изучать эттик. Бул боюнча маселени чечебиз. Бирок бул түтүкчө салыныш керек. Бул бизге эмес, кошуна өлкөлөргө, бардыгыбыз элге пайдалуу нерсе да булчу. Бул эчтеке бизден токостурабайт, наоборот тескерисинче жылына бир 100 миллион тегерегинде, доллардын тегерегинде пайда алып келе турган нерсе. Азаттык андан кийин жергиликтүү эл ошону койсо болобу? Жергиликтүү эл пайдаланса болобу ошол газ түтүкчөсүн? Эми аны ошол салынуу баягы стройканын жүрүшүндө көрөбүз. Андай ар кандай варианттарды сунушташты азыр эксперттер, адистер. Аны ушул эми токтоп турат, алчы азырынча токтоп турат. Баягы пандемиядан кийин токтогон экен, анан ушул биздин баягы коррупциялык моменттер аралашып кеткен да адамдарыбыз. Ошондон анан токтотуп койгон. Негизи бул эки мамлекеттин ортосунда жүрүп аткан чоң проектлерге жеке адамдар киришпеш керек да. Мейли диги жакыны болобу бийликтин, же болбосо алысы болобу, же досу, же болбосо тууганы болобу, андайлар кийлигишпеш керек. Андайлар кийлигишип кеткен чоң проекттер сөзсүз токтоп калат да. Ошон үчүн биз Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда эки мамлекеттин гана ортосундагы келишим болуш керек. Ортодо жеке адам аралашпаш керек да. Бул жерде жеке адам аралашып кеткен үчүн ошону токтоп калган. Биз муну кайра жандандырабыз. Азаттык. Саламатсызбы? Бакыт Төрелиев Азаттык радиосунан. 90га жакын адамдын өлүмүнө себепкер болгон Курманбек Бакиев жана анын жакындарын камап келип, аларды камап, Кыргызстандан чыгарып кетти деген кеминде бир $300 миллион өлкөгө кайтаруу аракетин көрөсүзбү? Себеби учурда колуңузда бийлик бар, тиешелүү күч органдарынын жетекчилери да сиздин саясаттагы үзөндүрүштөрүңүз да. 2010 жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевтерди күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жетелекпиз. Биз анын үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. Ал эми баягы 300 миллион боюнча мен караштырайын, эгерде документтери баардыгы баягы неме болгон болсо, мунун артынан түшөбүз. Азыр ага жетелекпиз.
Батиевтерди, анын жакындары ошол кездеги жогорку жетекчилерди Кыргызстанга экстрадиция маселеси боюнча сиз ойлонуп көрдүңүзбү? Анан кантип алып кетип болот? Биз бул маселени көтөрөбүз. Сөзсүз түрдө бул бүгүн эле эмес, же эртең эле улана турган нерсе эмес. Бул 10 жылдан бери келатат го. Экстрадиция бергиле деп ген прокурор сурап атат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып атат. Бирок буга мен азыр жете элекпиз да. İştegенimiz, толук кандуу иштегенибиз 10 эле 15 күн болду. 10 эле күн болду. Позицияны мен ошо улантам ошол ишти. Мурунку бийлик ошо жүргүзүп келаткан ишти улантабыз. Баяна Кулова, Коом пресс, андан кийин даярдансын Мир ТВ. Саламатсызбы? Коом пресс, Баяна Кулова. Садыр Нуркожоевич, учурда өкмөттүн кышка жана коронавирус боюнча даярдыгы кандай? Ошо кышкы даярдык боюнча айтып кетсеңиз, анан учурда көрүп атасыз, күнүгө 500дөн ашык адамга коронавирус жугуп атат, чыгып атат, ондогон адамдар өлүп атат. Деги эле буларды даярдоодо азыр айтылып атат, больницаларда орундар калбай калыптыр деген сөздөр бар. Анан медикаменттер жетиштүүбү, орундар жетиштүүбү, ушул боюнча кененирээк маалымат бериңизчи, сизде барбы? Коронавирус боюнча күнүгө 2 жолудан маалымат алып атам, эртең менен кечинде. Орундар бар, жетиштүү. Сизге бирөө айтып аткан болсо, орун жетишпей атат деп, ал калп. Кышка даярдык Кудайга шүгүр. Даярбыз. Көмүр запастары бар. Апрель-майга чейин жете турган запастар бар. Дагы келип атат. Коронавирус боюнча дары-дармектерибиз 3 ай, 4 айга чейин запастары бар. Бүт бардыгы. Дагы башка коңшу өлкөлөрдөн, жана биз союздаш өлкөлөрдөн дагы келери күтүлүп атат. Медиктер канчалык деңгээлде даяр? Медиктердин саны аз болуп атат. Чындыгында медиктер аз. Баягы мурда чечилбей келген акчаларын чечип бердик. Анын баарын бюджеттен баягы бериле турган акчалардын баарын бердик. 300 миллион сомдун тегерегинде берилбей айткан экен мурда. Баягы медиктердин акчалары баягы 200 миңден, анан жанагы иштеген иштери, кызматтары боюнча өкмөт убада берген акчалардын баарын чечип бердик. Азыр бир гана маселе турат, ошо медиктердин эмгек акысын кантип көтөрүп беребиз деген. Что баягы кызыгыш үчүн, кайра жумушка көпчүлүгү келиш үчүн, эми көбү коркуп баягы кетип калды да көбү коронавирустан кийин. Анан азыр бизде планыбызда бар, ушу 40%ке чейин көтөрүп берсек деп. Бул бирок эмдиги жылы. Эмдиги жылкы бюджетибизге жараша ошо көтөрүп берсек болот экен. Эгер 40% көтөрсөк, ал дагы бир 2 миллиард, 2,5 миллиарддын тегерегинде бюджетке дополнительный акча болот да ошондон. Биз бул жагын карап атабыз. А так, Кудайга шүгүр баары бар. Мир ТВ, андан кийин Гурт телеканалы. Добрый день, Садыр Нуркожоевич, Жазгуль Каримова, телеканал «Мир». Накануне в ходе саммита ШОС вы публично обратились к главе России о желании провести телефонный разговор. Сегодня вы заявили о том, что переговорите с премьер-министром России. Скажите, пожалуйста, о чем будет разговор, какие вопросы будут подняты? И сегодня же в одном из информагентств появилась информация, что главы Узбекистана и Казахстана хотят нам помочь. Ну, о чем, да, это речь? Бүгүн Россиянын премьер-министри Мишустин, Жолдош Мишустин менен болот. Сөз ал жерде эми айтыла турган маселелер бар, айтылбай турган да маселелер бар. Ошол маселелер боюнча болмокчу сөздөр. Муну кийин угасыздар. О 100 миллионах помощи будет речь или нет? Бул боюнча буга чейин да болгон. Бул мага жеткен маалыматтар боюнча бул маселе чечилген. Бул маселе боюнча сөз болбойт. Муртугы, андан кийин Кавари ТВ. Муртугы Каныбек Темир, саламатсызбы? Садыр Нуркожоевич, мынакей Тоген тармагындагы көптөгөн ишканалар азыр токтоп калгандар. Сиз азыр айтып атасыз жанданды депчи. Бирок мына ушул токтоп калганы бюджетти өтө ири чоң чыгымдарды алып келгени бул маалым. Анан жумушсуздар дагы отурат ошондо иштегендер. Ушундан улам ушул иштер, ишканаларды кайра жандандыруу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат жана коопсуздук маселеси кандай болуп атат? Анткени себеби айрым жерлерде кандайдыр бир топтун опузасы менен эле токтоп калгандар бар. Сиз азыр айттыңыз, түштүк жергесине барып келдим, алар иш жанданды деди, бирок эч бир жер иштеген эмес. Же билбейсизби, билбейм. Бирок дагы бир маселе ушул Тоген секторундагы салыктын жүгүн көтөрүү маселеси коюлганда,
эгерде ушул салык тымасы көтөрүлсө, инвесторлор мынакей коопсуздук болбой атат, булар келбей калуу коркунучу жокпу? Сиз ушуга кандайча ушу аракеттер көрүлүп жатат? Тоо кен тармагы боюнча, мисалы сиз ошо алалыкка чаткалды кендер боюнча айтып атасыздар да. 3 күндөн бери губернатор ошол жакта жүрөт, Жалал Абад боюнча өкмөттүн өкүлү да. Ошол жакта жүрөт, эл менен жолукту, баары ишке киргенге уже жанданып баштады. Бир момент бар, мен сиздин оюңузду билип турам. Бозумчак кени боюнча Кылыч Шанаев деген мырза 5-6 баланы, 10 чакты баланы уюштуруп алып барып иштетпейсиңер деп ушундай бут тозуп атат экен. Ал баланы дагы мен мындай социалдык түйүндөрдөн жакшы тааныйм. Бүтүн Кыргызстандын активдүү мүчөсү. Ошондуктан мен ошол жигитке да кайрылып кетемин. Антип бут тозууңузду токтотуңуз. Ал бут тозууңуз жеке мага эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанга, ошол аймактын элдерине болот да. Өзлөрүнө өзлөрү кылган болот. Андан көрө ошол тоо кен тармактары жанданып иштеш керек. Андан кийин биз, мен айтып атам дагы 5-6 айдан кийин, жарым жыл жазга чейин барып туруп, анан отуруп алып туруп сүйлөшөбүз. Элдин кызыкчылыгы, ошо жергиликтүү элдин кызыкчылыгын дагы камтыш керек. Кен байлыктар иштеген жерде. Мамлекеттин дагы кызыкчылыгын камтыш керек. Ошол эле мезгилде аларга дагы шарт түзүп беришибиз керек. Мына биз ошого чейин ошол Кылыч Шанаев мырзага айтат элем, бут тозбой, андан көрө тескерисинче жардам бериңиз. Ошол жанданып токтоп калган тоо кен байлык немелери, баягы мекемелер иштеп кеткенге жардам бериңиз деп айтат элем. Салык боюнча кандай? Салык боюнча адистер менен кеңешип, жети өлчөт биргесели. Мен азыр айта албайм ал боюнча. Мен адис эмесмин. Вот говорите вы, андан кийин 7-канал. Саламатсызбы, говорит мультимедиалык агенттигинен Гүлназ Мединова. Финансы министрлиги тарабынан тышкы карызды төлөө үчүн эртең каражат топтоо боюнча мыйзам долбоору даярдалгандыгы белгилүү болду. Албетте каалагандар каражат которсо болот, бирок ошол эле учурда буга каршылар дагы болуп жатат. Айтайын дегеним, мамлекеттин карызын эртең чогултуунун өзү туурабы, сиздин пикириңиз кандай? Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген. Мыйзам эмес ал. Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да. Эч кимди кыйнабайт. Бул жөн гана ошо элдин суранычы менен ачылды. Өткөндө жарыя болду, бирок баягы социалдык түйүндөрдө активдүү кетпей атат окшойт, мен көрбөй атам да. Анан муну биз сүйлөшөбүз. Бул ошондой максатта гана ачылды. Эч кимди кыйнабайт. Анан ошо жардам бергилериңер келгендер болсо, жиниңерди келтирбей эле койсоңор болот. Жардам берүүчүлөр бар да, элдин баары бирдей эмес да. Байлар бар, орто байлар бар, бизнесмендер бар, колунан келген мигранттар бар. Россия, Казакстан, Америка, Европада жүргөндөр. Мына ушулар үчүн гана ачылды. Ким өзүнүн баягы дити менен, өзүнүн немеси менен, каалоосу менен эгер жардам бере турган болсо. Биз муну ачпайт элек. Жөн гана ошол социалдык түйүндөрдө, анан мындай кайрылууларда ооз эки, кат түрүндө кайрылуулар бизге аябай көп келип түшүп атат да. Ошон үчүн анан ачып койдук. Мына каалагандар жардам берсе болот. 7-канал, андан кийин Вести кечи. Саламатсызбы, Андрей Нургожевич, 7-канал, Айжигит Матраимов. Сиз бир ай мурда жарыялаган экономикалык мунапыска айрым саясатчылар, саясий серепчилер толук кандуу ишке ашпайт деген таризде пикирлерин айтышкан. Сиз өзүңүз ойлогондой жыйынтык берип жатабы? Рахмат. Кудай буюрса, мыйзам иштелип чыккан, ал азыр бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосунан өтүп атат. Эгерде жаңылышпасам бүгүн өтөт болуш керек, толук кандуу 3 окуудан өтүп, мага келсе кол коюп коюп, анан кетем. Бул боюнча экономикалык мунапыс боюнча мыйзам эртең бүрсүгүндөн баштап күчүнө кирет. Анан мен ойлойм, бул ийгиликтүү ишке ашат. Ийгиликтүү ишке ашат деп ойлойм. Азыр пока мыйзам жок эле, мен аттарын атабай да коеюн, жана бир айым суроо бердилер, ошо Райым Матраим боюнча ошого кошумча кылып айтып коеюн. Бул Райым Матраим төбөсү көрүнгөн гана ал адам болгон үчүн ушунчалык резонанс болуп атат. Төбөсү көрүнгөнү да бар, көрүнбөгөнү да бар башка саясатчылар дагы. Азыр кийин ушул
айдыңбы же кварталдын жыйынтыгы менен болобу укук коргоо органдары жалпы элге коомчулукка отчетун берет. Ошондо көрөсүздөр да. Бул боюнча өзүлөрүнүн каалоосу менен келип баягы күнөөсүн билген адамдар өзүлөрү мына деп бул боюнча баягы мамлекеттен урдаганы кайтарып аткан учурлар бар. Пожалуйста, Вести КG. Дина Капсалдаева, Вести КG. У меня следующий вопрос. Если в ходе борьбы с коррупцией выявится причастность Сооронбая Жээнбекова, будет ли он лишен статуса экс-президента и привлечен к ответственности? Бул сурооңуз боюнча эгерде аны чындап эле оор кылмыштарга эгерде катыштыгы болсо, анда баардыгы мыйзам чегинде жооп берилет да. Мыйзам чегинде карайбыз. Азырынча андай эч кандай кылмыш жок. Назар Ньюс, андан кийин Факты КG. Мага деле берип көрсөткөндөй. Нурочевич, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Садыр Нурочевич, мен Райымбек Матраев тууралуу суроо берейин деген, бирок сиз мага Райымбек Матраевден башка кишиге кылмыш козголобу деген суроого өзүңүз азыр эле жооп берип койдуңуз. Менин сизге суроом бул өтө оор да, бирок кимдир эле үчүн мен үчүн аябай. Садыр Нурочевич саясат баары кара жерге кирсин, бирок акыркы учурда Кыргызстанда кырдаал аябай оор. Аны ак көз карагөздүн баары түшүнүп турса керек. Россия Федерациясынын президенти Путиндин көз карашынан карасак Кыргызда силер аман эле болгула дегендей таризде калып атат. Албетте мамлекеттин акыркы 10 жылдагы урашына сиздин такыр тиешиңиз жок. Бирок бул суроону берүү мен үчүн өтө оор. Бирок бул суроону беришим керек сизге. Сиздин оюңузча Кыргызстандын келечеги барбы? Бар. Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Кыргызстандын келечеги бар. Факты КG, андан кийин сол бюджет сизге. Факты КG, Тилек Рысполов. Мен бере турган суроом, Кыргызстан акыркы жылдары экономикалык кризиске кептелди. Ошо экономикадан чыгыш үчүн көмүскө экономиканы чыгаруу боюнча кандай иштер жүрүүдө? Ошол көмүскөгө кетишине себепчи болгон салык кызматында жана бажы кызматында кандай реформа жүргүзөм деген ойлоруңуз бар? Көмүскө экономиканы биз ачыкка чыгарганга баардык күчүбүздү жумшап атабыз. Баардык министрликтерге баягы онлайн закуп боюнча 3 айдын ичинде киргизгиле деген тапшырманы берген. Бүгүнкү күнгө чейин болгону жана фонд госкомимущество гана киргизиптир, калгандары ошол коррупциялык элементтер өзүлөрүнүн баягы пайдасына түшүп аткандыгына байланыштуу киргизбей келатыр. Азыр дагы 2 айлык мөөнөтү калды, муну Кудай буйрса киргизип бүтөбүз. Андан сырткары салык кызматтары боюнча фискализацияга киргизгиле деп, фискализация жүргүзөбүз деп кечээ күнү мына кечээ ушул убакта мен тапшырма берип келдим. Бул боюнча кечээ күнү иш башталды. Бул деген сөз ошо көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, мурда бир 10% гана көргөзүп жүргөн болсо, эгерде ушул системаны киргизсек 100%га чейин жетебиз, көргөзөбүз. Бул буга ичине убакыт керек болот экен. Мунун баарын бир күндө же болбосо 1 айда эле жасап бүтө албайт экенсиң да. Буга убакыттар керек экен. 2 ай, 3 ай деген убакыттар. Кудай буйрса көмүскө экономиканын бардыгын ачыкка чыгарганга күч аракетибизди жумшайбыз. Толук. Соңду Кадырова, андан кийин 5-канал. Арбаңыз, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Сиз өмүр бою калыстыкты, адилдикти чын ниетиңиз менен издеп келгендигиңиз үчүн жараткан сиз тарапта болду. Жаратканым колдосун. Сизди жаратканым колдоп, элдин башына ишеничтүү жетекчи болуп бересиз деп мен ишенем. Биздин өлкөдө сиз келгенден кийин иллюстрация маселеси көп каралып атат. Иллюстрация маселеси эң биринчи Кыргыздын идеологиясы кайнап турган массалык маалымат каражаттарынан башталыш керек. Башкача айтканда, КТР телеканалынан. КТР телеканалы билем сиз нааразы болуп, ушул жактан көп чыкпай калган видеолоруңуз бар. Бул жерге сиз чыгууга зар болуп жүргөн күндөр болгон. Мына ошол учурда иштеген журналисттер орун алып 20 жылдап, 30 жылдап ушул жер атасынан калгандай болуп басып алгандар бар. Мына ошол тазалануу эң биринчи КТР каналынан башталышы керек деп ойлойм. Биз азыркы моментте дагы ошолор өзүбүздүн арабызда
бийликке өзүбүздүн арабыздан алып келишибиз керек деген адамдар чуркап жүрөт. Мен ага каршымын. Сырттан телекомпаниянын ишин жакшы билген, менеджер, кайраттуу, реформатор адам келиши керек. Мен сизден ушуну суранар элем, ушуну контролдоп коюшуңузду сизден көптөн көп суранам. Рахмат. Сырткары мен сизге бул китеп сиздин кыйналып, кысталып жүргөн кездеги өтө баалуу китеп деп ойлойм. Буга мындан кийин көп китептер чыгышы мүмкүн. Мындан кийин көптөгөн ырлар жазылышы мүмкүн сизге. Бирок ушул китептин ичиндеги ой тилектер ишке ашып кеткендигине өтө кубанычтуумун. Мунун ичинде менин сизге арнаган ырым бар. Ошол ырды кайра окуудан мен тажабаймын. Сизге ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, ар дайым элдин башында элге ата болуп жүрө бериңиз. Сизди кыргыз эли бел тутат. Рахмат. Рахмат, урматтуу журналисттер. Иллюстрация деселе, биз дайыма бир нерсени түшүнөбүз да. Камаш керек, куугунтукташ керек, анчы керек, минтиш керек депчи. Камоо жолу менен биз иллюстрация кыла албайбыз да. Аны менен маселе чечилбейт. Биз ошон үчүн конституциялык реформаларга барып атабыз. Башкаруу системасын өзгөртөлү деп атабыз. Бир эле КТРда эмес, бардык мамлекеттик структураларда өзгөрүүлөргө баралы деп атабыз. Мына Кудай буйрса, жаңы конституция кабыл алынса, жаңы өкмөт түзүлсө, жаңы структуралар түзүлсө, министрликтер, андан сырткары ушул сиздердин КТРда дагы ошондо баягы иллюстрация кылып, бардыгын жаңылаганга сиздерде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кандай жол менен? Мисалы, КТРКда мында 30 жылдан бери 1000 тегерегинде адам иштеп келатасыздар, КТРКда. Бирок ошол эле мезгилде мына акыркы 15 жыл дебейин, бир 10 жылдан бери КТРКны көп киши көрбөй калган да. Мамлекеттер баягы мындай сыртынан карап коет да көрбөйт. 1000 адам иштеген КТРК. Бюджеттен миллиарддаган сомдорду колдоносуздар, аласыздар, коротосуздар. Ошол эле мезгилде, мисалы НТС каналын алалы. 30-40 адам иштейт. 5-чи каналды алалы. Жаңы телевидениялар пайда болгон Next TV, New TV деген, Регион 7-чи канал деген мисалы. Ошолордо 40 эле адам иштейт, бирок КТРК берген каналдарда эле программаларды берет да, передачаларды. Элдин көпчүлүгү бөлүгү ошолорду көрөт да. Ана мындай салыштырып көрсөңүздөр да, 1000 адам иштеген, миллиарддаган акча колдонгон КТР менен баягы жеке телеканалдардын кимисин көбүрөөк эл көрөт, анан эффективдүүлүгү кандай болуп атат. Шуну салыштырып көрүп эле анан жыйынтыкты чыгара берсеңиздер болот. Ошондуктан ушул реформалар башталганда сиздер дагы өзүңүздөр мына калыс адамдардан башыңыздарга коюп, мына аксакалдарыбыз отурат, өмүр бою ушу журналистикада келаткан, телевидение тармагында, радио тармагында келаткан аксакалдарыбыз отурат. Ушулардан, жаштардан мындай прогрессивдүү идеясы бар жаштардан аралаштырып комиссия түзүп, анан ушул кыскартууларга барсаңыздар да. Кыскартууларга барып, анан кийин кайрадан ошол КТРКнын башчысынан баштап, тигил пол жуугучуна чейин конкурсный комиссия түзүп алып туруп, ошо менен тазалап алсаңыздар, мына ошондо иллюстрация кылдык деп айтсак болот да. Тынчтык жолу менен, бир мындай бирөөнү куугунтуктап, камоо жолу менен эмес. Мен дагы бир жолу айтайын, камоо жолу менен биз көп нерсени чече албайбыз. Экинчи микрофон, 5-чи канал. Здравствуйте. Максат булактардан каражат аласыздар. Жана дагы бир суроо, эмне себептен галстук такпайсыз? Өлкөдө экономикалык абал өтө жакшы деп да айта албайм, өтө жаман деп да айта албайм, орточо. Орточо жылдын аягына чейин баягы защищенный статьяларды беребиз. Эч кандай мындай эме болбойт. Ноябрь, декабрь жылдын аягына 31-ине чейин баарын жаап атабыз буюрса. Анан кийинки жылдыкын азырынча прогнозубузду кыла элекпиз. Отуруп аны жасайбыз жаңы жылдан кийин. Буюрса биз абалдан чыгабыз деп эле ойлоп атам. Ал эми мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү бул азыр бизге эрте.
Анткени ал үчүн биз бюджетибизди 2 эселеп 3 эселеп көтөрүшүбүз керек. Алардын зарплатасын көтөрүш үчүн, эмгек акысын көтөрүш үчүн. Буга 1 ай, 2 айлык, 3 айлык убакыт жетпейт. Буга жылдар керек. 1 жыл, 2 жыл убакыт керек. Мына көмүскө экономикадан чыксак, биз чыгарсак баягы, анан бюджетибиз көтөрүлөт. Коррупцияны жок кылсак, бюджетибиз көтөрүлөт. Ошондон кийин гана көтөрөбүз деп айта алабыз. Азырынча аны айта албайбыз. Анан галстукту мен жөн эле таккым келбейт, мындай муунта берет да баягы, муун улам тартып баягы неме кылган үчүн. Ошон үчүн эле такпайм мен, башка бир причинасы жок аны. Кечээ тактым го мына. Шосто тагып отуруп коем, баардык өлкөлөр менен баарлашабыз, анан тагып отурайын. Биринчи микрофон Марал радиосу. Саламатсызбы, Марал радиосунун кабарчысы Бахар Хакимова. Сизде израилдик лоббист компания менен $1 миллион келишим түздү деген маалыматтар тарады, чет элдик басмалар жазышты, өкмөт болсо муну расмий четке какты. Эгер андай болсо, аларга чара көрүлөбү, анан бул иште эмне себептен сиздин атыңыз аталды? Жөнөкөй дагы бир суроо, акыркы жолу качан, кайсы мектепте окудуңуз? $1 миллион боюнча бул мен жана айтып өтпөдүмбү? 1 айдын ичинде, акыркы 1 айдын ичинде 100дөн ашык инвесторлор келди деп. Анын ичинде ошол ири инвесторлор да бар, орточосу да бар, анан баягы майда чүгөлөр да бар. Ошолордун арасында мага алып кирген экен. Мен ошо эсимде жок, кийин тактасам бир улгайган аксакал алып келиптир. Жөн гана сөз болгон. Мен баягы эле жалпыга айтып аткан, азыр айтып аткан сөзүмдү деле айткам. Биздин эшик инвесторлор үчүн ачык. Эгерде эки мамлекеттин ортосунда тең бирдей кызыкчылык болсо, анда биз иштешүүгө даярбыз. Анан баары эле ошентип макул деп эле кетип атышат. Сунушуңарды алып келгиле деп атам мен. Сунушуңарды алып келгиле, көрөлүк. Эгерде баягы бирдей кызыкчылык болсо, анда биздин элге, мамлекетке зыяны тийбеген кызыкчылык болсо, келгиле алып келгиле деп атам. Ошолордун эле бирөө экен. Анан бул баягы ошону алып келген биздин жаран экен, Кыргызстандын жараны. Ал болсо жана агентство по привлечению инвестиций деген бар. Ошолорго кайрылыптыр. Кайрылып бизге МИДке кагаз жазып бериңиз, ушул инвесторлорубуз кийинки келгенде Кыргызстанга тоскоолдуксуз келсин деген суроо менен кайрылган экен. Ал жаңы иштеп аткан бала, ал билбей эле баягы кол коюп ийиптир дагы МИДке ошондой кат жөнөтүптүр. Бул эми баягы майда чүйдө гана кемчилик. Анан ушул майда нерседен чоң нерсе чыгарып туруп, баягы кара пиар менен неме кылайын дегендер ошондой эле баягы жүргүзүлүштү да, ушундай болду. Келишим түзүлүптүр деп. Эч кандай өкмөт менен алардын ортосунда келишим түзүлгөн жок. Эгерде инвесторлор менен келишим түзүлгөн болсо, мейли кайсы өлкөдөн болбосун, ким болбосун, биз ачык айкын түзөбүз. Ачык айкын түзөбүз. Мурдактай жеке ишкерлер бар ортого кирүү, мындай коррупциялык моменттер болбойт. Только инвестор менен мамлекеттин ортосунда гана келишимдер болот. Урматтуу кесиптештер, бир гана суроо берсеңиздер убакыт таркалат. Экинчи суроого келгенде микрофон өчүрүлөт. Китеп боюнча акыркы жолу эмне үчүн бай өлкөлөр абдан бай болуп кетет дагы, кедей өлкөлөр эмне үчүн абдан кедей деген китепти окудум да. Ошону окуп чыктым. Экинчи микрофон келгенде журналы андан кийин спутник. Сиз азыр эле өз сөзүңүздө мен ошол адрессиздиктерди жөн термин сезинбей айтып өтпөдүңүзбү? Биздин Кыргызстанда негизинен мындай адрессиздикти менен отурган камакта адамдар көп, муну баарыбызга да белгилүү. Ошондой жакын эле ошол адамдарга бир үмүт берилди да, ырайым берүү тууралуу, жаңы президент милдетин аткаруучу тарабынан ырайым берүү тууралуу кандайдыр бир эмелер болот деп, иш чаралар болот деп. Бирок кайра эле ошол эле учурда кайра эле бул ырайым берүүгө президенттин милдетин аткаруучунун укугу жок деп айтып чыгышты да. Анан биздин редакцияга миңдеген энелерден алардын бирден бир үмүтү балдары да. Ал бала кандай болбосун алар үчүн эң жакшы адам. Ошолордон каттар келип, биз жөн эле үмүттөнүппү, бул жөн эле алаксатуубу, эч кандай ырайым берүү болбойбу, бул иштин укугу жокпу, биз улубузга абдан ушул адрессиздикти жон термин сезген адам катары ишендик эле, бул кандай болот деген суроолор келип түштү да. Мен ошолордун энелердин атынан ошол эне катары ошолордун абалын сезип, ошол суроону бергенге атайын келдим эле. Рахмат. Рахмат. Ооба адилетсиздикти мен жон термин менен көрдүм, сездим. Аны өзүңүздөр да билесиздер. Мына мен биринчи камалган кезде баягы 2012-жыл болчу. Анан жана эжем жөнүндө сөз болуп кетти, ошол эсиме түшүп айта кетейин дедим. 6 айбы 7 ай жаткандан кийин го дейм.
бай соодалашуулар болуп атты да эми билесиздер да камап алып соодалашат бийлик ушундай кылат. Анан мен такыр болбой койгондон кийин баягы позицияман кайтпай койгондон кийин бир тууган эжемди жана чет өлкөдө жүрөт деп аткан эжемди алып барып туруп СИЗО 1ге камап койду. Анын эч кандай күнөөсү жок, колу да жок кагазда. Алып барып камап койду дагы бир жумадан кийин мага келди СИЗОго. Бийлик кишилерин жиберди. Болду эми позициясынан кайтсын, биз эртең чыгаралы, мына бир тууган эжең да чыгат. Барып сүйлөш бийлик менен түн ичинде жолуктуруп мындай шарт түзүп берели, жолугуп сүйлөш дегенде мен болбой койдум. Ошентип эжем 21 күн жатты СИЗО 1де. 2013 жылдын жаз айы болуш керек эле. 21 күндөн кийин кайра ошол эле камаган эле сот кайра өзү чыгарып койду. 21 күндөн кийин. Мына ушундай окуялар өткөн да, мен ошонун бардыгын жон терим менен сезген үчүн бүгүн эч кимди куугунтуктабагыла деп дайыма мен ошону буйрук берип атам. Өзүм көзөмөлгө алып атам. Бир дагы журналист болобу же башка болобу куугунтукка албагыла деп. Ырайым берүү боюнча бул президенттин милдетин аткаруучунун толук укугу бар. Президенттин милдетин аткаруучу деп айтып турган эле сөз жетиштүү го деп ойлойм. Кудай буюрса ырайым беребиз. Анткени мен уже түрмөдө отурганда ушу 3 жыл аралыгында жөнөкөй эл менен, карапайым элдин балдары менен отуруп 100га жакын баланын ошол жактан чыгып кетишине жардам бердим. Адилетсиз, подставить этип камап коет деп коебузго, ошондой болгон, мыйзамсыз отурган, анан кийин ушундай майда чүйдө эле биртеке менен отурган, далай тагдыры талкаланып калган жаш балдарга мен жардам бердим. Ошол отурган кездерде. Мен кандай жардам? Мисалы, кат сабаты жок, көпчүлүгүнүн кат сабаты жок болот да, тамга тааныбагандар болот. Ошолорго арызын жазып берип аттым. Омбудсменге арыз жазып берип аттым. Жогорку кеңешке, президентке ырайым жазуу боюнча, берүү боюнча жазып берип жардам берип, ошо жүздөгөн ашык баланы чыгып кетишине мен себепчи болдум. Эми ал жерде 150 бала эмес, 1000 деген балдар отурат. Мен мисалы төбөсү көрүнгөн адам катары ошо мыйзамсыз камалды, адилетсиз камалды деп баягы коомчулукка дайыма коомчулуктун чордонунда болуп турду. А мен окшогон 1000 деген адамдар отурат ал жерде. Ушу бир 5000 адам түрмөдө отурса, ошонун бир 2000 адамынын ичинде баягы адилетсиз отургандар бар да. Алар жалаң карапайым калктын балдары. Бир чиновник же болбосо бир чиновниктин баласы жок. Кантип отурат ал? Мисалы, мурда баягы биздин союздан бери калган адат бар да, ушул ички иштер кызматкерлери тарабынан, мисалы оперлер тарабынан, мисалы бир роудуда 5 опер болсо, опер кызматкери болсо, 3 кылмышкерлерди кармап келе баштайт, баягы неме болот, результат көрсөтөт, а 2 кармап келе албайт. Анан баягы башчысы отуруп, бул 3өөнөн эмне айырмаң бар деген отчет алат да, талап коет да. Силер булар моюнча кылмышкер кармап атат, силер кармабай атасыңар деп. Анан бир көккө чыгып эмне кылат? Кылмышкер жок болсо бирөөнүн чөнтөгүнө бир анашаны таштай коет, же болбосо бирдеке таштай коет, бир ок салып коет, же пистолет салып коет, мына моуну мойнуңа ал деп туруп, ошону менен сотко алып келип, соттоп түрмөгө айдап ийген учурлар өтө көп кездешет. Мына бүгүн дагы бар да ошондой. Мына ушундай адамдар өтө көп толтура. Анан мен азыр ошону талап кылып атам. Андай результат дегенди таштагыла. Мындай далил менен гана иштегиле, далил жок болсо антип талап кылып, сен результат бербей атасың, сен иштебей атасың деген талапты койбогула. Ал баары бир ошол кызматкер болуп иштеп аткандан кийин эл арасында профилактика жүргүзүп атат, сүйлөшүп атат, башка иш менен иштеп атат, ошон үчүн зарплата алат мамлекеттен. Ал эми камакта жаткандарды бүгүн эртең кагаздары даяр болсо ырайым берип чыгарабыз. Бул жерде баягы адилетсиз жаткандар жөнүндө кеп болуп атат. Анан майда чүйдө кылмышкерлер да бар анын арасында, аларды да чыгарабыз. Анткени биз ошо 1000 деген адамдарды түрмөгө камап алып, биз миллиарддаган сомдорду жумшап чыгым болуп атабыз. Бизге мамлекетибизге эки жагынан зыян келип атат. Биринчи, элдин акчасын коротуп аларды багып атабыз. Экинчи, аларды үй бүлө, бала чака, эн ата, бир туугандарынан ажыратып коюп, түрмөдө кармап жатабыз. Мына ушул себептерден гана биз болушунча баягы ревизия кылып, баягы 2000ге жакын адам неме жазган экен, баягы ырайым берүү боюнча. Анын арасынан ошол азыр ырайым берүү комиссиясы карап атат, жаза аткаруу мекемелери карап атат. Ошолорду мага списогун алып келсе, ырайымды беребиз. Бул жерде мен ачыгын айтып коеюн, дароо азыр айтып коеюн. Киши өлтүргөн, жанагындай оор кылмыш жасаган, дайыма кылмыш жасаган, анан кылмыш чөйрөсүнүн мүчөлөрү бул жерде жок. Аялдар бар бул жерде, кичинекей балдары менен түрмөдө жаткан, боюнда бар аялдар,
3 жашка чейинки аялдарын багып аткан, 3 жашка чейинки балдарын багып жаткан аялдар бар. Анан сыртта баягы детдомдого кетирген, ошол түрмөдө жатканда 3 жаштан кийин балдарын детдомго айдап берет. Же болбосо туугандар алып кетет. 3 жашка чейин ошол жерде түрмөнүн ичинде багат аялдар. Мына ошолорду чыгарып атабыз. Мына ушундай кыйналган адамдарды чыгарып атабыз. Үй бүлөсүнө барып жанын максын. Эки пайдасы бар. Биринчи, мамлекеттин акчасын экономдойбуз. Экинчи, аларга ырайым кылып, бир туугандарына, үй бүлө, бала чакасына барып кошуп атабыз. Биринчи микрофон, спутник, тайдасын, шайыста. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Спутник Кыргызстан агенттиги Эламан Карымшаков. Мен сизге ушу региондорго жолугушууңуз тууралуу суроо бергим келди. Ошол учурда 100 миң сомго чейин кредит алган үй бүлөлөргө өкмөт жардам бере турганын айттыңыз. Эгер аны эсептей турган болсо, 1 миллиард 200 миллион сом керек экен аны ишке ашырууга. Бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сом болуп жатканда, ал каражатты кайдан табасыздар? Анан ошол жолугушууга барганда, Түштүк регионуна барганда 2000-5000 адам баткан стадиондо жолугуп жаттыңыз. Эмнеге мамлекеттин башында өзүңүз тургандан кийин карантиндик чектөөлөрдү эске албай жатасыз? Буну бир жагынан шайлоо алдында мамлекеттин эсебинен агит компаниясын жүргүзүп алды деп атап жатышат. Буга кандай комментарий бересиз? Ушундан кийин таза шайлоо өткөрүүгө ишенсе болобу? Эми жолугушуулар боюнча жана дагы айтып өттүм, азыр дагы кайталап коеюн. Биз тигил айтып атат, бул айтып атат, бул журналист мынтип жазып атат, же тиги сайт ушинтип жазат деп алардан коркпошубуз керек. Биз иштин көзүн көрүп тургандан кийин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тынчтыгы үчүн иш алып барышыбыз керек да. Биз ал тигил немелерден коркпостон ошондой алып барышыбыз керек. Мен жана дагы айтып өттүм, эгерде биз 2010-жылдагыдай көзөмөлдөн чыгарып ийсек, биз алдын ала профилактика иштерин жүргүзбөсөк, анда деген улуттар аралык жаңжал чыгып кетсе, сиз айтып аткан баягы COVID-19 биякта эле калып калат да. Мына ошол максатта бардык. 2010-жылы билесиздер да, көзөмөлдөн чыгарып ийген да. Эч ким барган эмес. Ош жердеки улуттук коопсуздук кызматкерлери кат жөнөтүп турган. Мына эртең болуп кетет атат, бүрсүгүнү болуп кеткен атат дегенде, эч кимиси тымпыйып жатып алган, үйлөрүндө уктап жаткан. Мен антип жаткым келген жок. Барып көзмө көз жолугушуп, ошолорду басып келдик. Макулдашып келдик. Андайга барбагыла. Бул эки элге Кыргызстандын ичине жакшылык алып келбейт. Бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн чыдагыла деп, ошолордун башчылары менен, диаспоралар менен жолугушуп келдик. Көзмө-көз. Ал эми кредит боюнча 100 миң сомго чейин алган кредиттер, алынган кредиттер абдан көп экен. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, 100 миңге чейин кандай адамдар кредит алат? Турмушу начар, баягы ылдыйкы слойдо жашаган жарандарыбыз алат. Биз ошолорго караштырып туруп, бюджеттин эсебинен эмес, бул бюджетке кирбеген акча. Бюджетте пландалбаган акча башка источниктерден таап туруп 1 миллиард 200 миллион сом жумшадык. 100 миң сом алган, 100 миң сомго чейин алган кредит алган жарандарыбыздын 3 айлык проценттерин жаап берели дедик. Анткени булар өзүңүздөр билесиздер, 1 жылдан бери эле, 2 жылдан бери эле суранып келатпайбы? Даже андан дагы ар жактан бери суранып келатат. Андан сырткары могул март айынан баштап пандемия башталганда ишсиз туруп калышты көбү, базарлар жабылды, көп бизнестер токтоду. Ошондон бери абдан кыйналып келаткан слойда биздин жарандар. Ошолордун кайрылуусу источник биз таптык, муну кийин отчет бергенде айтабыз, жылдын аягында. Дагы бир жолу кайталайм, бюджеттин акчасы эмес, бюджетке кирбеген акчадан источниктерден таптык. Любой нерсени чечилбеген маселе жок, бардыгын чечсе болот. Только иштеш гана керек да. Анан булар көп баягы кайрылуулар көп келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз ушул ишти жасадык да. Мен өзүм билип эле же болбосо бир популисттик кадамга барып жасаган маселе болгон жок. Пикеттер болуп атат, мына топ-топ болуп 40-50дөн 30-40-50 адамга чейин келип мага кирип атты акыркы бир айда. Мына мындай кыйналып атабыз, үйүбүздү залогко койгонбуз, же болбосо машинабызды залогко койгонбуз, алып атат деп кайрылып эле жүрүшпөйбү? Бир топ жылдан бери кыйналып жүрүшпөйбү? Мына ошондон кийин анан биргелешип туруп каржы министри менен, экономика министри менен жана башка бардык өкмөт мүчөлөрү менен, тиешелүү өкмөт мүчөлөрү менен
ушундай чечимге бардык. Экинчи микрофон Суперинфо гезити Шаиста, андан кийин клуб КЖ. Саламатсыздарбы? Супер ТВ, Шаиста Шатманова, Садыр Нуркожоевич, сизге мындай суроо бар. Эгемендүү Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында ажоолор ажыдарга айланып кетет деген бир мындай кызыктуу хикая жүрөт биздин коомчулукта. Анан ошо ажыдарга айланып кетүүнүн негизги көрсөткүчү катары, негизги десем ошо көрсөткүчтөрдүн бири катары да азаттыкты ажоолор айтып баштайт, туура эмес маалымат таратып баштады депчи. Сиздин өлкө башчылыгына келгениңизге бир ай убакыт болду. Сиз дагы ошол салтты кыйгап өткөн жоксуз. Анан чочулоо жокпу сизде? Мындай ажыдарга айланып баратам, бир айланып кетейин деген. Иммунитет барбы ошого? Ажыдарга айланбайбыз. Буга мен өзүм ишенем. Ажыдарга айланбайбыз. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Өткөндөрдүн катасын кайталабайбыз. Ошондуктан мен буга кепилдик бере алам сиздерге. Ал эми азаттык боюнча болсо, мен азаттыкты ушу акыркы 8 жылдан бери бардык баягы чыгармаларын, бар чыгарылыштарын тынбай угуп келгенмин. Түрмөдө жатканда да ошо эртең мененки 1-чи, 2-чи, 3-чү чыгарылышын, кечкисин тынбай угучу элем да. Акыркы 1 ай ошо укканга убакытым жетпей калды да. Анан өткөндө бир жума, 2 жума мурун азаттык ушинтип жамандап атат дегенден анан отуруп алып уктум. Атайы убакыт бөлүп алып уктум. Чындап эле баягы менин сөзүмдү сүйлөгөн сөзүмдү, менин оюм башкача мындай толук жеткире албай калган оюмду бурмалап берип аткан дагы моменттер бар экен. Ошон үчүн мен азаттыктан суранат элем. Андай кылбаңыздар. Эгерде мындай бир толук менин оюмду бергиңиздер келсе, мен дайыма ачыкмын. Телефондон болсо дагы сиздерге мына менде эшигим дайыма ачык. Дайыма суроолоруңуздарга жооп берем. Түшүнбөй аткан маселелер болсо, менин өзүм жеке оюмду түшүндүрүп бергенге менин эшигим дайыма ачык сиздерге. Пожалуйста, первый микрофон клуб КЖ. Андан кийин Туркел. Здравствуйте. Айдай Дукоева, клуб КЖ. По действующей Конституции инициировать поправки в главный закон страны могут только парламент и избиратели. Можете, пожалуйста, сказать, как сейчас вы пытаетесь реформировать ее? Конституцияны долбоорун парламентке беребиз. Парламент талкуулайт. Эл дагы өкмөттүк эмес уюмдар, журналисттер бардыгыңыздар катышсаңыздар болот. Парламенттин кароосу жүрүп жатканда биз толук Кыргызстан боюнча толук түз эфирден чагылдырып турганга биз ошондой немени түзүп беребиз, условия. Экинчи микрофон Туркел. Здравствуйте, международная пресса Туркель, медиа. Скажите, пожалуйста, как вы видите в будущем внешней политики Кыргызстана, дипломатические отношения с другими странами мира и, естественно, с Азербайджаном и с Турцией? И Туркениши, как вы будете с ним работать в дальнейшем? Бизде эл аралык саясатты бүгүнкү жүрүп аткан саясатыбызды бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келген саясатыбызды мындан ары да улантабыз. Мындан дагы бийик деңгээлге алып чыкканга аракет кылабыз. Ал эми Азербайжан, Түркия элдери менен биз бүгүнкүдөн дагы жакшы мамилени курганга аракет кылабыз. Анткени биз бир тууган түрк тилдүү элдербиз. Биринчи микрофон репортер, андан кийин Фабулов Лестай. Репортер маалымат агенттигинен Наргиза Өмүрбекова. Менин суроом мындай. Өмүрбек Бабановдун дагы президенттикке талапкерлигин кое тургандыгын көптөр күтүп жаткан болчу. Анан бирок Бабанов сиз менен сүйлөшүүдөн кийин сиздин талапкерлигиңизди колдой турганын билдирди. Эгерде сиз президенттик шайлоодон утуп калсаңыз, Бабановду кайсы кызматка аласыз? Эми бир эле жалгыз эле Бабанов эмес, дагы бир топ саясатчылар келди, кол сунуп, мен ким болбосун, мейли кайдан келбесин, жардам берели, бирге ынтымакташалы деп келген саясатчылар болсо эшигим ачык.
бардығы эле саясатчылар келип атат, депутаттар келип атат, бардығы менен жолугуп атам. Менин аракетим Кыргызстанда мисалы сен Акаевчисиң, сен Бакиевчисиң, сен Атамбаевчи же Жээнбековчисиң деп бөлбөстөн бардыгын бир колго, бир муштумга топтогонго болгон күч аракетимди жумшап атам. Бул боюнча мен акыркы жасап аткан иштеримден деле өзүңүздөр көрүп, сезип турсаңыздар керек. Биз ушул бардыгыбыз качан гана ынтымак болуп бир муштум болгонубузда Кыргызстан мамлекети алдыга жылат. Эл дагы ошо ынтымакка келет. Мына мен ошогон ынтымакка чакырып атам бардыгын деп. Бир эле бабам эмес, эми мен ошо эртең бир күндөрдөн ошо түз эфирден кайрылам го кыргыз элине, ошондо атайын, аттарын атайын, ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой болду. Анан эми кайсы кызматка алуу жөнүндө вообще сүйлөшкөн жок. Сүйлөшкүлөгөн жок, сөздөр болгон жок. Андай мен бир дагы саясатчы менен сени бул кызматка алайын, сени тиги кызматка алайын деп соодалашкан жок. Мен дайыма айтып келатам, келгиле соодалашууну токтотолу. Таштайлы, мындан ары соодалашуу болбосун дагы, бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болсо, ошогон коелу. Мына ошо тартипке тала турган болсо деп. Анткени мен уже акыркы 15 жылда баарын баягы соодалашуунун баарын көрүп келдим. Мен өзүм жон терим менен сездим. Биринчи келгенде 2005 жылы бир мандаттуу округтан шайланып келген. Анда мындай соодалашуулар болчу эмес. Кийин 2010 жылы партия менен келгенде баягы 5 партия келдик. Экөөнү оппозицияга таштап, үчөөбүз коалиция түздүк. Коалиция түзүп алып туруп, анан кийин мамлекетти 3кө бөлүп алдык. Прям жаздык, кадимкидей эле жазып, мына баланча министрлик, түкүнчө министрликтер сага, баланча губернатор область саган, могу комитет мага, агентство мага деп туруп, айрым өкмөттөргө чейин бөлүп алдык. Анан ар ким, ар бир фракция өзүбүз ошолорго кадрларды кое баштадык. Мына ошондон башталды. Баягы адистиги туура келбеген кадрлар деле мына иштеп кетет ушул жерге деп биз ошо 2010 жылдан бери карай бүгүнкү күнгө чейин мына ушинтип келатабыз. Ошон үчүн анан бул жакшылыкка алып келген жок. Муну эл дагы сиздер да көрүп отурасыздар мына. Бул эффективдүүлүгүн мамлекетти баягы түз жолго салып кете турган, өнүктүрүп кете турган жагына алып барган жок да. Тескерисинче мына бүгүнкү күндө уже 3-чү революцияга түрткү болду. Ошондуктан биз конституциялык реформа жүргүзүп, ошондой бир баягы мамлекеттик кызматтардын баарын бөлүп алып, анан тууган урук, таяке жыйын, карын бөлө, кудас өктү койгонду токтотолу дедик. Мамлекетке мамлекетчилдик подход менен кылалы деп ушундай өзгөрүүлөргө барып атабыз. Урматтуу кесиптештер, Садыр Кожоевич өзүнүн кириш сөзүндө белгилеп кеткендей, өтө маанилүү маселелер боюнча бизден суранып көзөмүп кетти. Ошон үчүн убакыттын чектелүү экендигин эске алуу менен акыркы 3 суроо Фабула пресс, процесс жана биринчи радио. Туура түшүнүштүр. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Фабула пресс, Темирбек Алмаз. Мен сизге суроом, бул коррупцияга байланыштуу. Сиз келгенден бери ушу коррупцияга каршы күрөш катуу болгонун билдирип келесиз. Мына 2018 жылдан бери Кыргыз темир жол ишканасы менен Медиан логистик сервис компаниясы тарабынан мамлекетке 6 миллион 292 миң сом зыян келтирилиптир. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул зыян өндүрүлбөй келет да. Ушул боюнча кабарыңыз барбы? Болбосо эгер ушуга көңүл алып мамлекетке өндүрүү тарабы жагын карайсызбы? Зыян келтирилген жоопкерчилик каралабы ушуга жоопкерчилик? Кабарым жок экен, бирок мен жазып алдым. Муну азыр тапшырма берейин, баргандан кийин анан текшертип туруп, массалык маалыматтар каражаттары аркылуу сиздерге жооп берип коеюн. Коррупцияга кимдин гана тиешеси болбосун, мейли Кыргыз темир болобу, жөнөкөй жаран болобу, чиновник болобу, коррупцияга тиешеси барлардын бардыгы жазасын алат. Эгерде төлөбөй жүргөн акчалар болсо, сөзсүз түрдө төлөйт. Процесс. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, процесс кийинчи болуп атат. Мен бир суроо болот. Сиз 15-нде президенттин милдетин тапшырып бересиз да, ошондо өкмөт башчылык милдетти да тапшырып бересизби биротоло? Анан экинчи суроом ошого микрофон берип коюңуз. Учурда шайлоонун алдында биздин саясатчылар сырткы күчтөргө, башкача айтканда Кремльге чуркап барып ошол жактан бата алып келип атат деген маалыматтар тарап атат. Эгерде сиздин талапкерлигиңиз сырткы күчтөргө жакпай калып, экономикалык жана башка ар түрдүү
диверсиялар болсо, сиз ошол өзүңүздүн жолду табыш үчүн кыргыз элинин белин бекем бууп, бардык жоопкерчиликти мойнуңа алуу боюнча ушундай кайрылуу жасап, мындай лидер болуп бардык жоопкерчиликти ала аласызбы? Президенттикти президент милдетин аткаруу кызматты өткөрүп беребиз. Бул автоматтык түрдө спикерге өтөт. Премьерлик боюнча болсо, баягы ыйгарым укуктарыбызды токтотуп турабыз, шайлоо бүткүчө чейин гана токтотуп турат да, токтотуп турабыз. Бул милдетти биринчи вице-премьер-министр аткарат. Ал эми сырткы күчтөргө болсо, эми сырткы күчтөр каршы чыкса эмне кылабыз эми? Бул биз бир гана Кудайга, анан элге таянабыз, элдин добушуна. Эл добуш берсе өтүп келебиз, эл добуш бербесе анда өтпөйбүз. Мен ишенем, союздаш мамлекеттер, коңшу өлкөлөр мындай жолго барбайт го деп мен терең ишенем. Биринчи микрофон, биринчи радио. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич, биринчи радиодон Гүлжан Каражанова. Мен бере турган суроо мындай болуп атат. Бүгүнкү күндө билесиз, буга чейин ушул мекендештердин мигранттарды өлкөнүн экономикасына кошкон салымы зор экендиги айтылып келет. Буга чейин айткан элеңиз ушул мигранттарды кайтарып келүү боюнча, алып келүү боюнча бир программабыз бар деп. Мунун реалдуулугу канчалык түрдө аларды кайра келгенде жумуш менен камсыз кыла алабыз, кандай кылабыз, ушул жагдайда өзүңүздүн пикириңизди айтып берсеңиз. Мигранттар булар эмне үчүн мигрант болуп кетет? Анткени бизде Кыргызстанда иш орундары жок, аз болсо айлык аз, ошон үчүн мигрант болуп кетет. Эмне үчүн? Ошол чет өлкөдөн барып көбүрөөк акча таап, анан квартира алайын, үй салайын деген көбүнчө жаштар кетет да. Анан кийин буларды ушу кайтарып келүү жолун биз караштырып атабыз. Анткени чоң мамлекеттик долбоорлорду инвесторлор менен бирге, же болбосо мамлекеттин өзүнүн күчү жеткен долбоорлорду иштетип баштасак, жумуш орундары пайда болот. Андан сырткары ушул кечээ күнү мына инвесторлор келди. Биздин Сез Бишкекте 200 гектар жерибиз бар. Мамлекетке тиешелүү. Ошол жерге чоң шаарчаларды куралы деп атат. Мисалы Манас Сити деп атап, ошондой куралы мамлекет менен биргеликте деп атат. Андан сырткары чоң проектлерибиз бар, КЕСтер боюнча жана башкалар боюнча 20 миң, 30 миңдик орундар түзүлө турган иштер бар. Биз ошолорду баштасак, анан ушу мигранттарды алып келели деп атабыз. Жанагы чоң шаарларды курганда, ал жерде ушу мамлекеттин да үлүшү болот. Сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин үлүшүнө тийген квартираларды биз ипотека катарында, мисалы көп мөөнөт менен берсек болот да, баягы процентин кошпой. Азыр бизде 6%, 9%, 10-15ке чейин берип атат го ипотеканы. Ипотека менен бергенде ошол мамлекеттин жардамы катары ошо жаштарга пайызсыз эле ошол өзүнүн себестоимосу канча болду, ошону менен берсек, ошондо биз көп мигранттарды кайра кайтарып алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да мамлекет. Биз ушул иштерди ишке ашырабыз деп пландаштырып турабыз. Бул эми тетиги бир 4-5 айдан кийин, 5-6 айдан кийин башталчу болот да. Кабыл Макешевто, кыскалай. Урматтуу Садыр Нургожоевич, спорт журналисттер федерациясынын баш катчысы Кабыл Макешев. Мен бул жерде саясий, экономикалык гана маселелер суроолор берди. Мен спорт тууралуу кыска суроо берейин деп атам. Эмдиги жылы Токио Олимпиадасы башталган, мындан сырткары 6 Азия оюндары болот, дүйнө чемпионаттары болот. Токио Олимпиадасына 5 гана спортчубуз лицензия жолдоп алды азыркы учурда. Анан ошо лицензия ала турган мелдештерге анан Токио Олимпиадасына жана Азия оюндарына бөлүнгөн каражаттардын көбү экономикалык кырдаалга байланыштуу кыскарып кетип атат да. Ушуну көзгө алсаңыз, көзөмөлгө алып. Себеп дегенде Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган бирден бир тармак спорт болуп эсептелет. Кыргызстанды ушу эл аралык аренада спортчулар таанытууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракет кылсаңыз суранам. Канча суммада кыскартып жиберет? 1,5 миллиард бюджетти бөлүнгөн, азыр 50%ке жакыны кыскартылып кетип атат. Жылдык бюджетиңер 1,5 миллиард бөлүнгөн, макул эске алып караштырам. Кыска дагы суроо Азия ТВ Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич, Азия ТВ, Бакытбек Босмов.
экс-президентибиз Сооронбай Жээнбеков ушу кетип атканда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун саясий сүйлөшүүсү бүттү, эми иш баштайбыз деген. Ушул долбоор менен таанышып көрдүңүзбү? Деги эле иш качан башталат экен? Анан экинчи суроо. Бир эле суроо. Бул боюнча темир жол боюнча мен айтып коеюн, толук маалымат ала элекмин. Мындай түрдөн маалымат алдык. Аган убакыт жете элек. Бул бир эле күндө отура калып чечип койчу маселе эмес да. Муну тереңден изилдешибиз керек, көрүш керек. Баягы жолдорун биз караштырабыз. Ал эми шайлоодон өтпөй калсам, менин тарапташтарым чыкпайт. Антип биз неме кылбайбыз. Мындай бир кандай десем, талаптарды, катуу талаптарды койбойбуз. Мен жеке өзүм наоборот тескерисинче суранам. Бирок эми баягы таза шайлоо болуш керек да. Мына бүт биздин 3 жолку революциябыз тең шайлоонун кесепетинен келип чыккан. Анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек, жалаң таза шайлоолорду кылышыбыз керек. Эгерде сатып алуулар болуп атса, же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткан болсо, мына журналисттер сиздер эл арасында жүрөсүздөр да. Бардыгыңыздар ачыкка чыгарып жазып туруңуздар. Мына азыр социалдык түйүндөр бар, Кудайга шүгүр, 21-кылым, Facebook, Одноклассник, Instagram дегенде дароо чыгып кетип атат го. Мына ошондой чыгарып, ошондой сатып алуулар менен, сатуулар менен, же болбосо административдик ресурстар колдонуп аткандар болсо чыгарыңыздар. Баягы жазалайбыз. Кыргызда жакшы сөз бар го. Бирге жаза, миңге сабак дейт. Бир республика боюнча бир ошол болуп аткан жерлерден алып, камачысын камап, жазага тартсак, анан автоматтык түрдө мындан кийин бардыгы токтойт да. Таза шайлоого кетебиз. Анан еще дагы бир долбоор бар, ушул боюнча, таза шайлоо боюнча. Баягы блокчейн системасын киргизебиз деген ушу аракеттерди жүрүп атабыз. Азыр иш жүрүп атат. Бул деген сөз баягы Центр избиркомдун ролун ошол блокчейн системасы эле аткарып коет да. Мисалы бүт сыртта жүргөн, Россиядабы, Америкадабы, Казакстандабы жүргөн кыргыз жаранында добуш бере ала турган системага алып келебиз деп атабыз. Анан кайсы айылдан туруп добуш берсеңиз, автоматтык түрдө сиздин добушуңуз саналып турат. Бул жерде жасалмалоо, бурмалоо деген болбойт да. Ошону биз автоматташтырып коелу деген ушундай ниет менен азыр иштер кетип атат азыр. Эми президенттик шайлоого үлгүрбөсөк дагы балким кийинки келе жаткан парламенттик шайлоону ошол система менен өткөзүп калабыз го деген үмүтүбүз чоң. Эгер үлгүрүп калсак ага чейин. Здравствуйте, Садан Нургоджоевич, Рахат Батырбекова, журналист Чунского медиацентра СТБ. Вы только что сказали, что мы голос народа, то есть СМИ. К нам в редакцию не раз обращались граждане Кыргызской республики о том, что они не могут вылететь из страны, то есть в Российскую Федерацию. И в последний раз к нам обратилась студентка Кемеровского университета. При наличии всех документов она не может вылететь в Россию, именно в Москву. Недавно только с аэропорта Манас ее, можно сказать, выволокли оттуда. И вот у меня такой вопрос. Вообще, есть ли такой орган, который регулирует стоимость авиабилетов? И вообще именно работу авиакомпании Аэрофлот, потому что, как мы знаем, во всех интернет-пространствах мы видим, что именно у кассы авиакомпании Аэрофлот собираются толпы людей. Бул маселе боюнча биздин мамлекет тарабынан бүт тосуулар болуп аткан жок. Бул ошол биздин союздаш Россия мамлекети тарабынан баягы каралчу маселе. Бүгүнкү телефондук сүйлөшүүлөрдө ушул жөнүндө сөз болот. Мен суранып айтып кетем бул боюнча. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү маалымат жыйынды аяктап жатып, жыйып коочу сөздү Садан Нургожоевич жатасыз. Урматтуу журналисттер, бүгүнкү жыйынга келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Менин эшигим сиздер үчүн дайыма ачык. Дагы бир жолу, акыркы жолу кайталап кетем. Маалыматтарды мындай так маалыматтарды жеткизип турасыздар деп ишенем. Эгерде кандайдыр бир кара пиарлар пайда болуп, ушундай маалымат, массалык маалымат майданында пайда болсо, өкмөттүн иши боюнча, президенттин иши боюнча, же болбосо ошо кандидаттардын мен жөнүндө болсо, дароо мага чыксаңыздар болот. Менин эшигим дайыма ачык, сиздер үчүн мен ачыкмын. Мен жашыра турган эч нерсем жок сиздерге, жалпы коомчулукка баарын болгондой айтып турамын. Чоң рахмат, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.